Али дагы кеч эмес. Кудайым буйрса алдыда дагы 25-24 күн ороза калды. Буга чейин тутпаган болсоңуз, бүгүн бизди көргөндөн кийин иншалла мына ошол эскертүүбүздү туура кабыл алып, эскерткенибиз бул кыйындыгыбыздан эмес. Кереметтүү Кур'анда Аллах Тааланын буйругу болгондуктан фазаккир фа инна зикратан фаул муъминин. Эскерткин уймандууларга пайда берет дейт. Биз мусулман бир тууганыбыз сиздерди жакшы көргөндүгүбүздө мына ошол кээ бир жакшы жакка чакырганыбызды туура кабыл алып, иншалла мына ошол Рамазан күндөрүн ибадат менен өткөрүүгө Аллах Таала бардыгыңызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Бүгүн кээ бир инсандар бош, бекерчиликтин айынан ороза кармабайт. Тияка басат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Игтаним хамсан кабла хамсин, 5 нерсе келбестен мурса 5 нерсенин кадырын билгин. Мына ошол 5 нерсенин бирөөсү бул ва фирага кабла шугулик. Бош убактыңды Аллах Таала бир нерсе менен алек кылып койгонго чейин кадырын бил дейт. Бүгүн кээде боштуктун айынан ал жака басат, бул жака басат, мечитке десең баардыгы жаа бою чочуп качат. Бирок бүгүн мына ушундай бош убакта келип эгер намаз окубасак, бош убакта келип ибадат кылбасак, Аллах Таала бүгүн бош убактыбызды башка нерсе менен дагы алек кылып койгусу толук мүмкүн. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туугандар, ден соолуктун, убакыттын баарын кадырын билели. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн башка бир куттуу хадисинде: "Ман асбаха муафан фи бадани, аминан фи сирбih, индаhu quta yawmi, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi khazafiriha." Ким эрте менен таң атканда ден соолугу чың таң ата турган болсо, жана үй бүлөсү менен амандыкта, тынчтыкта, бомба түшкөн жок, башка болгон жок, жер титиреп көмүп калган жок, тынч ойгоно турган болсо, валаху кут яуми, бир күндүк жей турган азык түлүгү, тамагы боло турган болсо, факанна махизат лаху дуния, ага дүйнөнүн бардык жакшылыгы берилиптир дейт. Ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туугандар, ден соолуктун бүгүн кадырын билели. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда: "Ва ин шакартум ла азиданнакум", эгер мен берген нерсеге шүгүр кыла турган болсоңор сөзсүз көбөйтүп берем дейт. Шүгүр келтирүү бул албетте. Кудайыма шүгүр, ден соолугум жакшы, Кудайыма шүгүр, балдарым жакшы дебестен, балким тил менен эмес, амал менен болот. Бүгүн ден соолуктун, убакыттын шүгүрүнү иншалла күндүздүн күндөрү ороза кармоо менен, ал эми кечиндеси таравих менен, тахаджуд менен өткөрүүгө Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин. Кудай берген чоң неиматтардын бирөөсү бул ден соолук. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эки түрдүү неимат бар. Адамдар ал эки неиматтын кадырына жетпейт. Ал неиматтын бирөөсү ден соолук, экинчиси бош убакыт дейт. Бүгүн ден соолугу барлар, бош убактысы барлар Аллах Таала башка нерсе менен алек кылып, бүгүн мешитке келгенге убакыт таппагандар больницадан чыгарбай кое турган бир ооруну бергенге чейин кадырын билип ибадатка кайталы. Ва ин таудду ниъматаллахи ва ла тухсуха. Эгер Аллахтын берген неиматтарын эсептей турган болсоңор, эсебине жетпейсиңер. Инналлаха ла гафурур рахим. Чындыгында Аллах Таала кечиримдүү, мээримдүү. Рамазан кечелеринде окуган намазыңыздарды, туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Кудайым буйрса амандыкта жолугалы, эч качан оорубаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.